Кечки жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Нарын менен Баткенде бүгүн жер титирөө катталды. Таласта соодагерлер чогулуп, Талас базарын көчүрүүгө каршы чыгышты. Видео ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астына видео караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Нарын менен Баткенде жер титиреди. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык саат 16:37 өлкө аймагында очогунда күчү 3,5 балга жеткен жер титиреди. Нарын облусунун Кочкор районунун Семизбел айылында 3,5 бал, Арсы, Кочкор, Кара Тоо, Кара Суу, Большевик айылдарында, Орто Токой суу сактагычынын аймагында 3 балга чейин сезилген. Ошондой эле саат 16:32 очогунда күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталган. Жер титирөө Баткен облусунун Лейлик районунун Коргон айылында 2,5 балга чейин сезилген. Технологиянын өнүккөн заманы, айдоочусуз жүргөн унам. Кытайда жасалган жаңы технология дүйнөнү таң калтырууда. Эми унаалар айдоочусуз эле жолдо жүрө баштады. Жөн гана кнопканы басуу жетиштүү. Уна өзү жүрөт, токтойт, бурулат. Бул көрүнүш заманбап технологиялардын күн санап өнүгүп жатканын дагы бир жолу далилдеди. Жасалма интеллект, сенсорлор, автоматташтырылган системалар адамдын ордун техникага өткөрүп берүү этабына жетти. Адистер муну техникалык революциянын жаңы баскычы катары баалап жатышат. Учурда айдоочусуз жүрөт деген түшүнүк эми келечек эмес, бүгүнкү күндүн чындыгы. Азыр дагы бир өзгөчөлүгү, баягы искусственный интеллект менен мына машинаны айдап эле жүрөм. Өзү эле кетип баратат машина. Лишан 9. Салып кете берет кезинде бул машина мененчи. Технологиянын өнүккөн заманы. Укмуш экен. Машинаны айдап эле кетип баратам, машина өзү эле кетип баратат. Жыргап эле кете берет кезинде, даже артына жатып алып кете берсең болот окшойт да, машинаны басып коюпчу. Мынакей акырын өтөт. Жерде поезддин жолу. Саламатсыздарбы, урматтуу Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер? Россиянын аймагында көзөмөл күчөтүлүп, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документиңизди тактап алыңыздар. Регистрация СНИЛС, ОМС, ТМС ининен эмгек келишими, медкнижка, башка тилге которуу, Сахаровага карточка, кара тизмеден текшерүү баары мыйзамдуу түрдө жасалат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 577 38 62. Садыр Жапаров Чубайы жана кызы менен Аларчага карагай отургузушту. Садыр Жапаров Чубайы жана кызы менен Аларча жаратылыш паркына Тяншан карагайларын отургузушту. Президенттин кызы биринчи жолу коомдук иш-чарада атасынын жанын ачыкты. Иш-чара чет элдик коноктордун катышуусунда эл аралык конференциясынын алкагында өттү. Ошондой эле ал жерде тоо кен өндүрүшүнүн жарманкеси жана концерттик программа уюштурулду. Бишкекте президент Садыр Жапаровго таандык болгон имарат буздурулуп жатат. Президент Садыр Жапаров мүлкүн мыйзамдаштырып жатканда Киев Ибраимов көчөсүндөгү Асман бизнес борбору ага тиешелүү экенин билдирген. Учурда аталган объектте бузуу иштери башталган. Менчик ээси бузуу иштерин баштады. Үй ээсинде мамлекеттик акты, участканын менчик укугу бар деп билдирген мэрия. Булак Назар Ньюс Кейджи. Аскерлер жеңиш парадына жөнөп кетти. Кыргызстандын 85 жоокери Москва жана Минск шаарларындагы жеңиштен 80 жылдыгына арналган парадтарга катышуу үчүн кечээ кант базасынан учуп кетишти. Бул ардактуу милдет Улуттук гвардиянын Ардак кароол ротасына жүктөлдү. Таластык соодагерлер Талас базарын көчүрүүгө каршы чыгышты. Талас шаарында жайгашкан Талас базарынын соодагерлери базарды шаар сыртына көчүрүүгө каршы болушууда. Буга чейин социалдык тармактарда облустук өкүлчүлүктүн өкүлү жыйын өтүп жатканда соодагерлердин нааразы пикири жаралган видео материал тараган. Видеодо байкалгандай, соодагерлер базар көчүрүлсө, соода токторун бул боюнча мэрияга барууну билдиришкен. Пробка деп эле ошо эмнисти машинасы биринчи кат ошол жерде. Пробка ушул базарга келгенде Bizim bir problemimiz bazar göçü.
мына абдан жакшы долбоорлор келе атат да. Ошонун артынан баардыгы муну мыйзам чегинде биргеликте сиздер менен Ошко бишкекетиңиз да. таласта келе аткан долбоорлорду биз токтотпошубуз керек. Канча деген мынакей Талас областында өзүбүздө канча деген мынакей чоң долбоорлор келе атат. Буюрса жөн эле бул жерден чогулуп мындай болбойт. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ошол балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коюңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым баары өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен котором дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундуз Ай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ушундай болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушулга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коюңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем. Nereye gelsin de bu gelsin. Obul başçısı komandirovkadaki. Nereden gelecek? Bu yerde biz ellemesin. Maksat pazar kapkabaydı. Alar da çıkış gerek. Produkti çıksın. Ayıl koymaksın. Barış biri gelir de. Anam değil. Bu yerde 5 menele umes sıvatat. Maksat pazar kapkabaydı. Alar da biriksin. Barış biri gelir. Propka da öyle değil mi? En üstü maşinası birinci kat o yerde. Propka, şu bazarga gelgenler böyle eller bekliyor. Onlar girgisiyle. Propka yok. Bizim bir problem olsa bazar göçü. Абдан жакшы долбоорлор келе атат да. Ошонун артынан баардыгы муну мыйзам чегинде биргеликте сиздер менен Ошко бишкекетиңиз да. таласта келе аткан долбоорлорду биз токтотпошубуз керек. Канча деген мынакей Талас областында өзүбүздө канча деген мынакей чоң долбоорлор келе атат. Буюрса жөн эле бул жерден чогулуп мындай болбойт, андай болбойт деп